Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Мына бүгүн дагы 26-июнь болуп калды. Кече бир постума бир-эки адамдар комментарийлерин жазыптыр. Томографияга обязательно тартыш керек, мындай кылыш керек, мындай кылыш керек. Мындайда, урматтуу туугандар, мындайда отуруп алып, умныйлар аябай көбөйүп кетет. Менин негизги максатымчы ушу карапайым элди кыйнабоо, карапайым элдин чөнтөгүнөн, байлардын чөнтөгүнө, капчыгына түшүп аткан акчаны көрүп кейип атам да. Анда отурган биздин кызыл зонадагы врачтарыбыз, дневной стационардагы врачтарыбыз фонендоскопту эмнеге алып жүрөсүңөр дегим келет да. Фонендоскоп менен өпкөнү укса болот. Рентгенсиз деле пневмонияны коюп келгенбиз го. Bundan 100 жыл мурун. Азыр оңой эң эле ассаламу алейкум десе эле томографияга түшүп келиңиз. Томографияга түшүп келип токтотуп калган учурлар болду, мисалы үчүн 30% эле ошол мезгилде кармап калып эле дальше өтүп кетти. Өтүп кеткен, каза болгон адамдардын тарых баянын карасаңар, түшкөн 30-40% поражение общего объема легких деп берет. Алар өтүшүп эле кетип, пешенеси мындай шор болгондор бул дүйнө менен коштошуп деле кетип атат. Эч кайсы алым токтотуп калган жери жок. Адамдар мына карасаңыздар, Инстаграмдачы ошол жерде көбү коляскасын сатып атат, көбү балдарынын кичинекей туфлилерин сатып атат, патинкелерин сатып атат, көйнөктөрүн сатып атат. Жегени тамагыбызга акча жок деп кыйналып аткан учурда керки адамдар кеңири отуруп коюп сүйлөйсүңөр. Жок, томография керек деп. Кереги жок. Жөн эле рентген деле кереги жок. Надо будет ковидтин симптомдору азыр пандемия учурунда явный эле болуп калды го. Самочувствиясына карап эле, ситуацияга карап эле лечение кыла береличи, урматтуу докторлор. Кичине элди ойлойлучу. Табатты акча жашагысы келсе дебестен. Кичине элди ойлойлу. Ыйлап мага кайрылгандар канчасы мына личкама жазып атышат. Дарыга акча жок, томографияга түшүп алып, эмне кылабыз? Эмне болуп атасыз десем, эч нерсе болгон жокмун, барсам 25% берип койду, 15% берип койду. Түү, атам эмне кылам эми деп. Жалып жок, симптомдор жок. Ошону не токтотуп кала алабызбы? Дальше распространениясын жок. Кичине мындай ситуацияга карап иш кылайлычы, адамдар. Отуруп алып эле бирөөсү аякта иштейм, бирөөсү бир инфекционныйда иштейм дейт. Анда чыгып түшүндүрүп бергиле, мындай кылыш керек. Ушундайда токтотуп калабыз деп. Дүйнө масштабына жайылган вирусту ушу биз токтотуп кала алабызбы томография менен? Кичине ойлонуп иш кылайлы, урматтуу кылайын калк. Отуруп алып эле диванный эксперттер көбөйүп кетти, умныйлар аябай көбөйүп кетти. Өзүңөрдүн учуруңарды айта бергиле. Мен деле өзүмдүн учурумду айта алам. Мен томографиясыз эле пневмониядан жакшы болгонмун. Туугандарым деле рентген кылбай туруп, лечение кылып жакшы кылганмын. Башымдан 1000 деген оорулар өттү. Оорукчандар жакшы кылып эле келет дабыз. Альхамдулилля. АЧТВ фибриноген деп мына кан коюлуп кетиш анализдерин алайлы, андан көрүчү. Арзаныраак мына методикалар менен эле лечение кыла берели. Жөтөлүп атса, бар мына ковид симптоматический лечение дейбиз. Вирусту өлтүрө турган бүгүнкү күндө дары жок дүйнө жүзү боюнча. Не кылабыз? Только симптоматический. Жөтөлүп атабы? Отхаркивающий беребиз. Муколитиктерди беребиз. Баш ооруп атабы? Обезболивающий беребиз. Температурасы чыгып атабы? Жаропонижающий беребиз. Антибиотик терапия кылабыз. Канын алып туруп, коюланбаганын билип туруп, ого карап туруп, терапия жүргүзөбүз. Анан эле отуруп алып эле караңарам жок, ассаламу алейкум томографияга деп. Кереги жок. Кереги жок. Анан урматтуу элим, эң башкы дары ковидкечи, эң башкы дары бул өзүбүздүн настроениябыз. Настроение маанайды чөткий кылайлы, ойлобойлу, сонун жүрөйлү, башка жашоону ойлойлу, экономикалык кризистен чыгышты ойлойлу. Анан кечке ковид деле ойлонуп, пайлап эле, тердеп эле, психопат болуп калышты азыр кайрачы адамдар. Ошон үчүн кичине маанайды көтөрүп, эң главный дарыбыз бизде маанай. Маанай бийик болсо иммунитет бийик болот. Анан
умныйлар мындай мешать этпей тургулачы, сураныч. Отуруп алып өзүңөрдүн мнениеңер өзүңөрдө калсын эле. Ушунчалык эле айткыңар келип болсо обращение жасагыла. Мен дагы силер менен ошол жерде жазышайын. Мен дагы спор ойнойн силер мененчи. Мен мына 7,5 миң адамды тарткан адам катары сүйлөп атам рентгенгечи. Ичкимиси өтүшүп кетип, анан мынанда болуп кеттир деген нерсе болгон эмес практикадачы. Анан 1-2 учурлар болушу мүмкүн. Барсак бронхит дедиле, анан көрсө бронхитте меселе томография. А томографияны сен 5 күндөн түшсөң, конечно, пневмония өтүп кетет да. Биринчи бронхо түштүр, анан өтөбү? Вирус же прямо өпкөгө өттүр, анан бронх болуш керекпи? Кичине ойлонуп сүйлөгүлө. Медик эместер ам азыр умный болуп кеткен. Медик болуп алышпчы. Медиктер ам умный, медик эместер ам умный. Арас фонендоскопту ошол жерде алып отурабызбы? Кичине өпкөсүн угуп коюш керек. Бизде о пропедевтикада үйрөткөн. Пневмония это синдром уплотнения легочной ткани. Перкуторно можно определять деп. Оны биз зеригебиз. Бар 2800ге түшүп кел дейбиз. Бизге эң оңой немеси ошол. Переги жок. Адамдарда азыр мынабы низший слой населениеда акча жок болуп атат. Сабызың 100 сом 120га чыгып атыптыр. Кто-то может себе позволить томографию. Кто-то может позволить, кто-то не может позволить. Кто может позволить күнүгө түшкүлө томография. Күнүгө ар 2 саат түшкүлө. Кайра түшкүлө. Жараша берет. Анан түшө албаган бечараны эле, давай сен ам түш деп кереги жок. Токтоткула буну.